жол Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги эң белгилүү туристтик багыттардын бири Барскоон Капчыгайын алып барат. Дал ушул жерге жыл сайын өлкөнүн булуң бурчунан жана чет мамлекеттерден миңдеген эс алуучулар келишет. Барскоон айылынан Капчыгайга чейинки аралык 15 чакырымды түзөт экен. Анда алдыда биз дал ушул туристтер кызыккан Капчыгайдын кооздугу эмнелерди гана батырбаган. Бирок бул Капчыгайлардын сырларынын бардыгын биз билбейт элек. Санжыранын тарыхы боюнча келгенде көп нерселер айтылат. Ал санжырлардын баарын айтып отурсак, өзүнчө бир чоң тагдыр. Себеби 10-11 кылымда бул жерди жердеген Махмуд Кашкари Барскани ушул Капчыгай аркылуу же болбосо тетиги көлдүн жээгинен баштап Барскоонду жер киндиги деп атап, дүйнөдөгү биринчи жердин картасын чийген. Мындан Кашкарга чейин чийип барып, ушул жерден чийип барып. Анан Кашкардан Тынч океанды көздөй кеткен экен. Бу Махмуд Кашкаринин биринчи ошо жер киндиги деген чиймеси. Андан кийин бул жерлерди жердеген мынакей ушул жерде турабыз. Бул жерде жердеген Жарагата, Олия Жарагата. Ушул Олия Жарагата ушул жерди жердеп, Зайнабелелер жердеп, ушул жерде тагдырын ушул жерден өткөргөн экен. Мына ушул жерде кийинки 1500 жылдары Тагай бий жердеп, кылым башында же болбосо 900 жылдары Заргын атабыз бардыгы улам берилип келип бул биякта тиги тиякта көрүстөнү биякта деп айтылып келип 900 жылдары Кытай империясы менен Орус империясы кол койгондон кийин булардын көрлөрүн жаткан жерлерин эч кимге айтпа деп ошол 20-кылымдын башында эч кимге айтылбай калган экен. Мына ушу жердин бардыгы ушундай тарыхка ээ, бул Капчыгай андан да бийик тарыхка ээ. Же болбосо 1850-70 жылдары бул жерди жердеп турган Бапа Берикбай баатыры. Мына булар биякадагы эч кимге ди өткөрбөй, элин багып, жерин багып, чоңотүк бар Бапа Берикбай деген Берикбайдын ташы мына бул жерде турат. Мына ушундай тагдырларга ээ. Бул жер биринчи көпүрө деп аталат. Бул жердин тарыхы мына бул жерде Эр Табылды ата ушу калмактарга бу өйдөкү өзөн менен аттанып келатканда ушу жерден чалгалмак менен согушуп жарадар болгон экен. Жарадар болуп, ошо бутунан жарадар болуп, бутунан аккан кандан тетигиндей теректерге окшогон бадалдар чыккан тетиги жерге. Азыркыга чейин элибиз ар кайсы жерден келип бу жерге сыйынышат. Анан бу жердин тарыхы аябай чоң жана көп. Тагдырын айта берсе аябай көп санжырларга таянып, биз өзүбүздүн оюбуздан чыгарган жерибиз жок. Ата бабадан келген, ооздон оозго өткөн санжырлар боюнча айтып атабыз силерге. Экинчи көпүрө же болбосо бабалардын айтысы боюнча бул жер таш жеп деп аталат. Эмне себептен таш жеп деп аталган себеби Эриман кан баласы Эр Табылды эки нарындан кол алып көлгө өтөм деп келгенде биз жерден өтө албай калган. Себеби атактуу чалгалмак бу Эр Табылды өтпөсүн деп ушу боул таштардын баарын тизип, биягына чейин тизип, колу өтпөсүн деп курчап койгон. Анан тетиги жерде босогодо илгери көрүнүп турчу ал таш азырда көрүнбөй калды, мынакей түртүп атыптыр. Ошол ташты ачса бул таш жептин оозу ачылмак. Анан келип Элдияр Эрмекти жоокерлерин силер ачкыла десе бирден келип ача албай коет дагы. Анан Эр Табылды келип ташты тоголотуп ийет тияка. Анан таштын оозу ачылып,
жанагы биринчи көпүрөдөгү болгон жанагы чалгалмак менен болгон салгылаш ошол жерден башталат балам. Бул жер ушу Эрменкан баласы Эр Табылдынын ташты ачкан жери, же болбосо чалгалмактын тегерете ташты койгон жери деп таш жеп деп аталат. Эми бул жерге 1964-жылы дүйнөдөгү биринчи космонавт Юрий Алексеевич Гагарин келип, ушул таштын башына чыгып, ар жак бер жакты карап, ой мен бул ташка чыкканда дүйнөнүн төрткүлүн ушул жерден көрдүм деген экен, андан да бийик болдум деген экен. 2008-жылы бул Гагарин тууралуу да айтып коелу. Леонов менен Федотов келди, жубайлары менен. Леоновтан сурап калдым мен. Эмне Гагариндин ташына Куран окуганы келдиңерби дедим. Чынында элечи десем, анан Леонов айтты. Галактикага чыкканда дейт, бүт жылдыздын баары өчөт дейт. Бүт өчөт дейт, анан жалгыз эле биздин көлгө күйүп калат экен. Анан биз ока земли, глаз земли деп биз ушул көлгө сыйынганы келебиз дейт. Бул биздин Капчыгай өтө тарыхка бай капчыгайлардын бири. Анан биздин бул айылга айрыкча ушу шаркыракты көрөбүз деген жекеле биздин Кыргызстандын элдери эмес, тыштан көп өлкөлөрдөн туристтер келип кетип турат. Жайы менен жайында эле эмес, кышында да келет. Көпчүлүк баягы биздин тоолорго, карагайларга, анан моундай бийик аскаларыбызга аябай кызыгышат да. Мына ол Барскон Капчыгайы бир караганда эле көз жоосун алган бул аймак жаратылыш койнунда эс алууну каалаган туристтердин сүйүктүү жайына айланган. Бийик тоолор, мөңгүдөн аккан суулар, ошондой эле ажайып кооз жаратылыш мында келген ар бир адамды өзүнө тартып турат. I love nature, I love fields like this. Мага бул жактын жаратылышы абдан жакты. Өзгөчө тоолорго суктанып бүтө албай жатам. Азыр күн жылуу болсо да, карасаңар аппак кар жаат. Эмне деген кооз көрүнөт. Карагай, токой курчап турат экен. Мындай керемет жерде жөө кыдырып эс алуу өзүнчө эле ырахат тартуулайт. So I'm loving Kyrgyzstan. It's such a beautiful place. Бул Барскон Капчыгайында туулуп өсүп жашаган, жашап өткөн ушу жердеги бапалар, бапа туугандар кандай бактылуу, ырыскулуу. Ушул жерде эмне деген жылдан жылга туристтер келип атат. Дүйнөдөгү келген туристтердин баардыгы, Ысыккөлгө келген туристтердин баардыгы чогулуп алып, бул Капчыгайды көрмөйүнчө кетпейт. Бул Капчыгайдын сулуулугун караңыз. Бул Капчыгайдын жашап турган элдердин тагдырын караңыз. Алардын баардыгы бактылуу элдер деп эсептейм. Туристтер сөзсүз мына бул тоо борунан түшкөн шаркыратманы көрүүгө келишет. Мындагы мөлтүр суу жана кооз пейзаж эс алуучулардын эң белгилүү сүрөткө түшүүчү жерине айланган. Кыргызстан окумуштуудай кооз жер экен. Мага бул жактын табияты абдан жакты. Шаркыратманын кооздугу адамды өзүнө тартып турат. Ал эми бул жерде убакыт өткөрүү адамды эс алдырып, рахат тартуулайт экен. It's a lovely country, beautiful nature, lovely people, everyone's very friendly. Ушунчалык кооз өлкө экен. Мына бул шаркыратманы эле карасаңыздар эмне деген ажайып көрүнөт. Табияты эми керемет, эли дагы меймандос келип, ар дайым жардам берүүгө кызыктар. Маданияты да абдан бай экенин байкадым. Алгачкы жолу келип өтө таасирлендим. Бул кооздукту өз көзүң менен көрүүгө эмне жетсин. Бир келсең